жана кымбатка туруп жатат. Соклукта балдарынын көзүнчө сабалган келин акыйкатчы үн катты. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева өзгөчө тынчсыздануу менен мамлекеттик органдарды үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан 22 жаштагы келиндин укуктарын коргоону камсыз кылууга чакырды. Соклукта жаш келин орток мока болуп ооруканага түштү. Мыкаачылык менен анын балдарынын көз алдында болгон. Мындай зөөкөрчүлүк кылмыш жазасыз калбаш керек. Үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жаатында тез чаралар көрүлүшү зарыл дейт акыйкатчы. 22 жаштагы келин зомбулукка кабылгандыгы боюнча маалымат түшүшү менен институттун кызматкерлери акыйкатчынын тапшырмасы менен ооруканага барып жабырлануучудан кабар алышты. Зомбулук 29 октябрда караган түнү болгон. 22 жаштагы аял 29 октябрь күнү тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Сокулук райондук ооруканасынын доктору Эркинбек Осмоналиевдин маалыматында жабырлануучунун абалы орточо оор. Жаш келин катуу сабалган, денесинин баары көгала, гематома. Санында учтуу нерсе менен кесилген жаракат бар. Андан тышкары мээси чайкалып, чапталган тырмактары жулунган. Баш, мээ менен бөйрөктүн ортокмуктон жабыркашына дагы шек бар. Аны томографиянын жыйынтыгы көрсөтөт, дейт дарыгер. Маалымат Булагай, Сереп Медиа. Жалал Абад шаарында бир жумада жүргүнчү ташыган автобустун катышуусунда 3 жол кырсыгы катталды. Жалал Абад шаарында бир апта ичинде жүргүнчү ташыган автобустун катышуусунда 3 жол кырсык катталды. Окуянын куәлөрү Турмуш басылмасына билдиргендей, жол транспорт кырсыгы кечээ 31 октябрда калаанын Пушкин көчөсүндө орун алган. Куәлөрдүн видеосунда Деунекс үлгүсүндө унаа жүргүнчү ташыган автобусту капталынан сүзүп, алдыңкы фаралары сынып кеткенин көрүүгө болот. Кырсыктан жабыркагандар жок. Ал эми муниципалдык автобазанын жетекчиси Автанжел Максутов социалдык тармактарда жүргүнчү ташыган автобус кырсыкка кабылды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Окуядан кийин тактоо иштерин алып барганыбызда жеңил унаа Таш булак тараптан катуу ылдамдыкта чыгып, жол кырсыкка жетише албай, тормозун баса албай автобуска жакын келип токтогон. Аны ошол жердеги күбөлөр кырсыктады деп чыгарышыптыр, дейт. Маалымат Булагай, Турмуш. Лексия уруп тур да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жүргүнчү талашы урушкан автобус айдоочулары. Видеону активист Болот Ибраимов жарыялаган. Бишкекте номер 30 автобустун айдоочуларынын ортосунда кайрадан жүргүнчүлөрдөн улам чырчыкты. Алардын бири дагы бир айдоочуну кардарларын алып кетип, график боюнча айдабай жатканын айтат. Бүгүн автобустардын катышуусунда 6га жакын жол кырсыгы катталды. Бул рекорд болсо керек, ал эми кечинде башталыптыр деп жазды активист Болот Ибраимов өзүнүн баракчасында. Маалымат Булагай, Сокол Медиа. Неге отыратын? Ибрагимді айттым мен. Давай, айдайсың ба? Айдайсың ба? Кетші олады. Құлапшы оласың ба? По дороге остановились. Теперь, друг друга бьют. Бригадиры звонят, короче.